Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Анда түз эле суроого өтөйүн. Негизи мага жазганда баягы катты жакшы окуй албай жаткан себеби ар кандай сабатынын деңгээлиндеги адамдар жашашат да, ошо кээ бирөөнүн жазуу сабаты чынында эле мындай жакшы эмес да, баарын аралаштырып жазышат. Анан негизи мен өзүм дагы 2-3 сыйра окуп атып, анан баягы түшүнүп атып, үтүр чекити жок жазышат да, мисалы көбүшө. Ошон үчүн баягы үйүн айтпай эле коеюн. Ошондуктан баягы кээде жаңылып, кээ бир суроолорду 2-3 ар кандай окуган учурларым болот. Ошондуктан таарынбаңыздар, макулбу? Бирок бул суроону чыгарайын деген себебим, азыр сиз өзүңүздөр түшүнсөңүздөр керек. Гуля деген киши жазган экен. Саламатсызбы, Гуля деген айым киши жазган экен. Саламатсызбы, менин жашым 45-те, үй бүлөнүн улуусумун. Өзүм жалгыз бой энемин. Ата энебиз жашыбызда каза болуп калышкан. Экөө тең бир туугандарымды каза болуп калышкан экөө тең. Бир туугандарымды баардыгын өзүм Россияда иштеп жүрүп чоңойттум. Өзүмдүн бир уулум бар. Менин көйгөйүм бир тууган сиңдим жөнүндө. Сиңдимдин бир уул 3 кызы бар. Сиңдим улуу баласын төрөгөндө 4 айында кайын энеси менен кайын атасына таштап Россияга күйөө балам экөө кетишкен, там салабыз деп. Баласы 14 жашка толгондо келишип Кыргызстанда жашап жатышат. Баласы мээрими бөлөк болуп чоңоюп калды. Чоң энесин апа дейт, чоң атасын ата дейт. Үйлөрү 2 этаж, уулунан кийин 3 кызы бар. Уулу чоң ата, чоң энеси менен жашайт. Өзүнүн ата энесиникине келсе меймандай болуп келип кетет. Азыр сиңдимди кайра боюнда кылып, мага эркек бала керек деп кыйнап жатат. Боюндагысы түшүп врачтар чала тазалап, сиңдим аябай кыйналды. Сиңдим өзү каны аз 7 айлык төрөлгөн аябай назик сиңдимди жарга такап жатыптыр. Мен анда уул төрөй турган катын алам. Көнбөсөң кыздарымдан өз каалоом менен баш тарттым деп расписка жазып берип кете бер деп сиңдиме талап коюп жатыптыр. Үйүнө продукт албайт, иши кылса ошол жерден сиңдимди өз каалоосу менен чыгып кетүүсүнө жеткизип жатат. Мен өзүм алып келип багайын десем, бир уулумду зорго багып жатам. Шаарда турам. Шаарда сиңдимдин балдары менен эмес, бир уулумду жалгыз бой зорго эптеп жатам. Ата энеси жок, каяка бармак эле деп ушинтип жатат деп ойлойм. Күйөө баламды бирөөгө айта албайм. Жакын адамым жок дейт. 45-теги Гуля деген айым жазган экен. Эми биринчиден мындай да. Ойлойм, сиз катыңызда жазбаптырсыз да, ошо сиңдиңиз сизге кайрылып атабы, ошо жардам бер, мен билбей жатам, мен кандай кылышымды кеңеш бер деп жатабы, же сураган жокпу, бул жөнүндө жазбаптырсыз да. Ошол себептен мен баягы катыңызга эле таянып айтып атам да. Негизи ар бир адам өзүнүн жашоосун өзү чечиш керек да. Бизде ушинтип эле, мына сиз өзүңүз деле жазып атпайсызбы, мен бир баламды өзүм зорго багып атам депчи. А биз ошо эки өзүбүздүн жашообузду өзүбүз эпке келтире албай жатып эле бирөөлөрдүн жашоосуна кийлигишип, бирөөгө боор тартып, бирөөнү жаман көрүп, анан ошонун маселесин чечкибиз келет да. Ошонун маселесин чечкибиз келип эле жүрөт. Сиңдиңиздин жанагы күйөөсүнө окшогон эшек мээ айбандар толуп атат. Аялдарын кыйнап, зордоп, мага бала төрөп бер, мага мураскер калтырып бер, мага баатыр төрөп бер, мен эркек балалуу болушум керек деп, бул жерде 4 бала төрөтүптүр, 5-син төрөтүп атат деп айтып атасыз. 9 бала төрөткөндөр толтура го. 9 бала төрөткөндөр. Ошол акмак, зөөкүр айбандар толтура. Эгерде сиңдиңиз сизге кайрылып, эжеке жардам бер, эмне кылам билбей жатам десе, анда бир жөн. Эгерде
Эми ал жерде мындай карап билип көрүш керек да. Андай акмак менен менимче жашап деле кереги жок болсо керек. А эмнеге тиги кызымдан баш тартам деп жазыш керек мисалычы. Эгерде ошол сиңдиңиз эгерде сизден сураган болсо, эмнеге антип баш тартам деп. Эркек төрөбөй калганым үчүн булардан баш тартам деппи? Мындай шатырата сөгөт элем да. Билген жериңе, билген көчөңө кирип кет дейт элем да менчи. Анан эми YouTube'да эми сөгүнө албайт экен да. Ошондуктан мисалы мынтип атса эми мен ошол аял кишилерге дагы кайрылып кетем. Эмнеге ошол эки зөөкөр, акмак, эшекме келесоолорго чыдайсыңар? Төрөп алсын, алып алсын, башка катын алып алсын, башка катын жүгүрүп барып алып алсын. А силер эгерде ал жерден үйдөн кет деп атса, эгерде катталган мыйзамдуу никеңер бар болсо, жарым мүлкүңөрдү бөлүшүп алып кете берсин. А эмнеге ошол эки эшекме айбандын эле тиги оюна түшүп эле анан мына төрөйм, анан баатыр төрөйм, анан мураскөл төрөйм деп отура бериш керек. Мен ме демекмин да, мен кечирип койгула менчи. Вообще мен мындай деп ойлойм да. Вообще кыздан өткөн жакшы бала жок. Эркек ошол эшекме да келесо да, кыздардан өткөн бала жок. Балдар биз кичине дөпүрөсүрөөк болобуз бизчи. Айбаныраак болобуз да. Биз акылыбыз жетип, мээбиз келип жашоону түшүнгүчөктө далайдын баарын итин чыгарып атып анан келебиз да, бир ошондо акылыбыз келсечи. Ошондуктан мисалы мен эки кызым бар, эки кызым тим эле жанын бергим келет го аларгачы. Бул эшекмеге эмне айла жок да. Ошондуктан эми мындай деп айтам, эми сиңдиңизге ошентип айтыңыз, же сиңдиңиз аркылуу сиңдиңиз менен барып тиги эми ошол эки эшекменин эмесиндей болбош керек да, анын кылганда. Эмнеге жазат? Башка аялымды коркутуп ала берсин. Же эмне ал эшекме ушунчалык эле укмушпу? Ала берсин барып. Барып ажырашсын, ошол эки сиңдиңиз менен ажырашсын, мүлктөрүн баарын бөлсүн, берсин. Сотко кайрылса, ал тиги белки 3 жашынакай кызын ошол эки сиңдиңизге калтырып коет. Өзү ошол эки жаңы катын менен жаңы эркек төрөп алып жашай берсин. Эмнеге ал үчүн тиги сиңдиңиз улам боюнда болуп анан улам төрөгөнгө аракет кылсын? Ал адам да. Эгер сиңдиңиз сурабаса, сиңдиңиз сизден сурабаса, киришпеңиз анын жашоосуна. Эмнеге киришесиз? Сиз анын жашоосуна киришкенден көрө сиз өзүңүздүн жашооңузду оңдоп алыңыз. Жалгыз боюн экенсиз, балаңыз бар экен, ошол эки балаңыздын чоңойтконго, ага жакшы билим бергенге аракет кылыңыз. Эгер сиңдиңиз сурабаса, белки улуу баласы бар деп атасыз, тиги ата-энесиникинде, чоң ата, чоң атасыныкинде ошондой болот. Ошондой болот. Мен деле чоң ата, чоң энемдин колунда өскөм, бирок кийин өз апамдыкына деле келдим. Өздөрү алып келишкен, ошолор акыл эстүү, мен чоң атам, чоң энем акыл эстүү болуп, апама келип тааныштырып алып келишкен. Жашоодо ар кандай да. Ошондуктан урматтуу Гүлай, мен ушинтип айтам да, сиңдиңиз сурабаса, киришпеңиз анын жашоосуна, өзү чечип алат. Эгерде сиңдиңиз сурап атса, анда ушундай кеңеш бериңиз анда. Тиги окшогон эшекмелер тобо да, туугандар. Ошондой эми эшекмелерге аларга деле кайрылып деле кереги жок, бирок ошол экиндейдин тегерегинде жашап атсаңар укпагыла аны. Вообще укпагыла, мен ушинтип айтам да. Ийгилик.